Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кандайсыздар? Муну менин бет маңдайымда турган, мурун үй болгон, азыркы учурда 5 жылдан бери Мамалак аталышындагы садик болуп иштеп келе жаткан Жалал Абад облусу Базар Коргон шаары Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу Кыргызстан көчөсүнүн 88-дарегинде жайгашкан ушул имарат сатыкка коюлду, достор. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кааласаңыздар үй кылып жашасаңыздар болот, кааласаңыздар дальше садик кылып, бала бакча кылып иштетсеңиздер болот. Бул видеону аягына чейин түрдүрбөстөн күзөтүп барсаңыздар, сиздерге бардык маалыматтарды биргеликте ушул имараттын ээси менен бермекчибиз, достор. Мунун артында болсо өзүңүздөр көрүп турган номер 11 гимназия Алыкулов мектеби, анын наркы тарабында болсо артында Кеңеш айыл өкмөтүнүн имараты бар, достор. Азыр эми сиздерге бул садикке келүү жолдорундагы даректерин толук көрсөтөлү. Жүрүңүздөр, достор, көчө тараптан сиздерге көрсөтүп, андан кийинки маалымат берүүнү уланталы. Мен азыр Базар Коргондун центриндемин десем дагы жаңылышпаймын. Мен турган трасса Ош-Бишкек трассасы. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, Базар Коргон шаарынан ушул кызарып турган светофордон оң тарапка бурулсаңыздар, Арсланбаб повороту. Ошол тарапка бурулуп кетесиздер. Сиздер ал жака бурулбастан түз өтүп келе бересиздер дагы ушул светофордон апамдын каттамасы жана апамдын чайы деген ушул тамактануучу жайдан түз бурулуп ичкери киресиздер. 300 метрден кийин солго бир эле поворот бар. Ошол көчө менен солго бурулсаңыздар, даректе ошол жерден дагы толук маалымат беребиз, достор. Мындан дальше кетсеңиздер, Бишкек тарапка түз өтүп кетесиздер. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келдиңиздерби? Bir 300 metrede kirgенден кийин сол тарапка бурулган жалгыз көчө бар. Андан бери буруласыздар, бул көчө Кыргызстан көчөсү 88-дарек, достор. Ушул жолдун сол тарабын карасаңыздар, Мамалак аталышындагы садик, достор. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул заборлордон эле байкасаңыздар болот. Андан дальше жүрсөңүздөр, тетиги жерде мечит турат. Мечит дагы сиздерге буюрса жакын экен. Мектеп болсо жаныңызда да 100 метр нары жүрсөңүздөр, мектеп дагы бар экен. Эми кеп башынан болсун, достор. Ушул имараттын ээси менин жанымда, сиздерге толук маалымат берүүнү баштадык. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Амансызбы? Сатка коюп турсуз да садикте. Ошол садик азыркы учурда 2018ден бери иштеп келет. 70ден ашык бала бар ушул айылдын тургундары. Жакшы, бүгүн дем алыш экен. Бүгүн дем алыш. Жакшы. Базар дем алыш. Өтө сонун. Бул жерде эжекелерибиз иштеп жатат. Бул жакта кошумча ойной турган, балдардын беседкалары бар экен, достор. Ана өзүңүздөр көрүп тургандай, бүт бардык каражаттары бар экен, даяр, достор. Бул негизи мурда үй болгон дедиңиз, Мурун үй болгон, өзү чоңойгон үй, кийин садик кылып бөлөк тиричиликке байланыштуу бөлөк шаарга кеттиңиздер. Жөн турбасын деп садик кылып койдуңуздар. Өтө сонун. Сонун. Эми бир ичине кирип таанышып чыгалы. Негизи бул канча соток жер тилкесинде жайгашкан? Азыркы учурда бул 14 соток жер тилкесинде жайгашкан. 14 соток, 5 комнат. 5 комнат. Бул жак чоң үй. Чоң үй 5 комнат. Чоң үй 5 комнат. Бул жагы? Бул жакта 2 комнат. 2 комнат. Бирөөсү директордун комнатасы. Жакшы. Жүрүңүздөрчү анда, достор, сиздерге бул жактын ички шарттарын дагы тааныштырып өтөлү. Бул жерде кире бериш жери. Киргенде оң тарапка кайрылсаңыздар, бул жерде колу бет жуучу раковиналар, аристондор жайгашкан. Бул жерде шкафтар. Бул жерге эми жанагындай бүт кийимдерин тизип коюшат да жаш балдар. Бул ошол коридор. Андан дальше бул жагына экинчи коридорго чыгып барат экенбиз. Кана бисмилла, достор. Мынакей. Бул чоң коридор. Чоң коридор. Анын бул жагында болсо сүрүлүүчү шкафтар, буюм-тайым, кийим-кечелери ушул жака жайгашат экен. Мына, көрдүңүздөрбү? Эми бул мурда үй болгон экен. Азыр эми садик. Жүрүңүздөр, оң тараптан баштай берели. Бул оң тарапка кирген болсок, кандай бөлмөгө кирип келебиз? Бул жагы кандай бөлмө эле? Булдар күндүзү ушул жерде сабак окуйт. Сабак өтүүчү комната экен, Жакшы. Эки чоң терезеси орун алган. Отопление бүт системалары кириптир да, ар бир бөлмөгө. Ар бир бөлмөдө бар. Сырттан отопление жагылат, бул жака бүт баары коюлган. Сонун. Андан кирди чыкты
бөлмө экен. Бул экинчи бөлмөгө кирип келебиз. Бул жагы ошол уктоочу бөлмө экен, уктоочу бөлмө, бүт керебеттери даяр. Мына үстүнө жабуучу төшөнчүлөрүдөн бери бар экен достор. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жакта чоң терезе орун алган. Лампалар бар. Жакшы. Бүт эмеректери менен калабы? Эмеректери менен буюрса. Даяр. Даяр. Өтө сонун турбайбы анда? Даяр бизнес экен да достор. Бул эми частныйбы же кандай? Азыркы учурда мамлекеттин карамагында карайт бул. Свет, суу, эжекелердин айлыктарын төлөйт мамлекет. Сиздер ижарага бергенсиздер. Ичиндеги бүт ушундай эмеректердин бүт бардыгы мамлекет алып келгенби же өзүңүз? Баарын өзүбүз жасатканбыз. Өзүбүз жасатканбыз. Демек калат экен, Калат буюрса. Жакшы. Андан кийинки 3-чү бөлмөгө кирдик. Бул негизи зал экен. Бул жерде дагы сабак даярдайт экен, балдар. Бул жерде бир чоң группа сабак өтөт. Сабак өтүүчү бөлмө. Мына ушул отопленияларын караңыздар. Жакшы, жылуулук балдарга жакшы берилет экен. Балдар дагы көрктөнүп. Бар бир бөлмөдө видео байкоо жүрүп турат экен, Сырты ичи полный. Бар жыгында бар. Ичи тышы. Камералар орнотулган. Директор өзүнүн кабинетинде карап турат Бар. Жакшы. Асты пол экен достор. Аны дагы баса белгилеп айтып өтөлү. Эшиктери мына ушундай сапаттуу жыгач эшиктер. Бул жагы дагы бир группанын уктоочу бөлмөсү экен. Жакшы. Бул өзүңүздөр көрүп турасыздар. Чакан бир бөлмө экен. Ар бир бөлмөнүн асты пол экен. Андан сырткары бул 5-чи бөлмөгө кирип баратабыз, 5-чи бөлмө дагы бир детский комната экен эле. Бул азыр ошол жаш балдардын уктоочу дагы бир бөлмөсү. Өзүңүздөр көргөндөй житкей абойлонуп тур достор. Жакшы. Андан кийинки наркы тараптагы бөлмөлөрдү көрсөтөлү, Жакшы, 5 жылдан бери иштейт дедиңиз, 2018-ден бери иштейт буюрса. Жакшы, биз кийимдерди кийип алып, дальше улантабыз. Бул эшиктин үйдүн астында, садиктин астында алма өрүк бар экен, жүзүм бар экен. Жакшы. Караңыздар. Жүзүмдөр бар экен. Алмурут бар экен, Жаңгак бар экен. Бактарактар бар. Бул жак эшик аркылуу кайга кирип кетет? Бул отопительный комната. Топкага, Топкага ушу жак. Бул жак директор бөлмөсү. Азыркы учурда жабык экен. Директор жаап кеткен. Бул жагы? Бул жагы дагы бир группанын бөлмөсү. Жакшы экен. Караңыздар. Дагы бир чоң группаныкы экен. Наркы дагы дальше кирип кетет экен, Ичкерки бөлмөсүндө. Кол бет жуучу раковиналар орун алган. Бул жерде ошол сабак даярдайт экен. Бул жакта болсо уктайт экен, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерге дагы бир 10-15 бала батат экен достор. Жакшы, МДФ каражаттары менен жасалгаланган. Жогорку патологдор дагы ошол МДФ менен жасалгаланып тур достор. Жакшы. Мына телевизорлор бар экен, сабак даярдаганга ыңгайлуу. Бул жакта шкафтары, кийимдери ошол жерге сакталат тура. Жакшы. Негизи элдин сурат талаптары жакшыбы, Садике, азыр? Азыркы учурда жакшы. Бош орун жок. Бош орун жок. Бизде азыркы учурда 1000ге жетпеген ай сайынкы төлөм ошондой. Мамлекеттин талабына коюлган. Демек 1000 сомдон төлөмдөр бар. 1000ге жетпейт. 1000ге жетпейт. Жакшы. Бул жакта болсо кладовка, ажатканалар экен, Андан дальше бул жака кире турган болсок, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, жаш балдарга даярдап берүүчү ашканасы, тамактарын даярдап берүүчү ашканасы. Ошол зданиядан сырткы. Аристон бар экен, раковина бар экен, газ плиталары орун алган. Ошол жерден тамактар бышырылат, самовар жана үч очок орун алыптыр достор. Жакшы, шкафтары бүт эмеректери менен даяр. Бул жерден дагы эч нерсе чыгып кетпейт, бүт бардыгы калат экен да, Да, буюрса ошондой. Жакшы. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Демек, сиздерге дагы бир тамашалуу бир ойду айткым келип турат. Бул жерде жаш балдар чоңоюп, садиктен чоңойгондон кийин 1-класска фото аркылуу эле кирип, мектепке өтүп бара берет экен да. Жакшы. Мектеп менен садиктин ортолугунда дарбаза дагы бар экен да, демек, Бар. Кирип чыгып, ойноп күлүп, бири-биринен кабар алып, Жакшы.
Бул жердеги тарбияланып жаткан балдар мектептен ары бери кирип чыгып жүргөн балдардан басканын, турганын, жүрүм турумун көрүп, ошентип жакшы өсөт экен, чоңойот экен бул жерде. Ошол кийин сыртка чыгып олтуруп эжекелери жомок айтып берет окшойт бул жерлерде. Жакшы. Бул жакта беседка бар. Беседкалар ар бир группага. Жакшы. Күн ачыкта ушул жерге келип ар кандай кызыктуу оюндарды өткөрүп турса керек эжекелер. Эми бир жылда бир 7 ай ушул жерде убакыт өткөзүшөт да. Суу түшкөнчө. Ооба. Жакшы. Сонун. Бул жактагы жасалгандарды да көрүп коелу. Асты пол экен. Айланасы мына ушундай кереге сындуу решеткалар менен тосулган. Бул жак жакшы. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Килемдер салынат экен да негизи, Бар килемдер күн жыл сале бар жак салынат. Жакшы. Эми баасын канча деп атасыздар? Баасын буйруса долларга чакканда 90 миң доллар кеми бар деп атабыз. Сомго айтканда 8 миллион кеми бар. 8 миллион кеми бар. Документ өзүбүздүн атыбызда, ким алуучу болсо өткүзүп беребиз. Эгерде алган адам договоруну, келишимини ошол адамдын атына өткүзүп беребиз барып. Түшүнүктүү. Өзүнүн атына өткүзүп беребиз. Эгер жашайын деген адамдар келе турган болсо, кирип жашай бересиздер. Эгерде дальше бала бакча кылып иштетемин дей турган болсоңуздар, анда айыл өкмөт менен, мамлекет менен түзүлгөн договорду өзгөртүп коюшат экен. Болду. Алуучунун атына өткүзүп беребиз. Мына гүл үстүнө гүл иштей бересиздер. Болушу ошол 90 миң доллар, Кеми бар. Бир аз кеми бар. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөмөнөттөрү барбы? Жок, азыркы учурда накка сатсак деген ой бар, азыр бир эки иштер бар эле. Кайра бөлөк жактан үй алышыбыз керек эле. Жакшы. Урматтуу достор, биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Жалпы 14 соттук жер тилкесинде жайгашкан бала бакча бардык шарттары менен сатка коюлду. Чек аралары такталган, суу кампалары орун алган, бак дарактары бар. Көчөлөрүндөгү түзүлгөн шарттарындагы өзүңүздөр көрдүңүздөр. Заборлор тосулуу, дарбазасы орун алган, камералар ичи тышын бүт көзөмөлдөп турат. Сыртта болсо мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, светтер келтирилген, интернет кабелдери тартылган, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Жакшы. Астыңыздарда мындан бир 100 метр ылдыйлап түшүп барсаңыздар, мечит бар экен. 100 метр бул жагына бассаңыздар, номер 11 гимназия, Алыкулов мектеби бар. Сос объектилер бүт бардыгына жакын экен достор. Туштан чыксаңыздар, Ош Бишкек трассасына чыгып кетет экенсиздер. Бул мектептин артында Кеңеш айыл өкмөтүнүн зданиясы бар. Кыскасын айтканда, өтө бардык сос объектилерге жакын жерден жакшы жер, үй чыкты, садик чыкты. Алыңыздар, колдонуңуздар, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Баасы 8 миллион сом, кеми бар. Долларга эсептегенде 90 миң доллар кеми бар достор. Эсин номер экран астына камтырат, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Ага, толук эле маалымат берилдиби? Буйруса, жакшы, рахмат. Биз болушунча маалымат бергенге аракет кылдык. Кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз болуп калган болсо, анда экран астына камтылган номерлерге эсине түз байланыш аркылуу чыгып, толук дагы маалымат алсаңыздар болот. Биз чыгарылышты жыйынтыктадык. Өнүңүздөр, өсүңүздөр, берекесин берсин достор. Содаңыздарды берсин.